Украина Россиянын башкы талаптарына макул болду. Украина Россиянын НАТОго кирбөө жана өлкө аймагында чет элдик аскер базаларын жайгаштырбоо боюнча башкы талаптарына макул болду. Бул тууралуу маалыматты Россия Федерациясынын президентинин жардамчысы, Россиялык делегациянын жетекчиси Владимир Мединский билдирди. Ага шилтеме бөлүмүнүн орус басылмалары жазышууда. Ал белгилегендей, Украина келечекте кабыл алынып калышы мүмкүн болгон келишимдин принциптерин кагаз жүзүндө берди. Анда Украина НАТОго кирүүдөн өзөктүү куралдарды жана массалык өлүмгө алып келүүчү башка куралдын түрлөрүн алууну жана пайдаланууну, ошондой эле чет элдик аскер базаларын жана аскер контингенттерин өз аймагында жайгаштыруудан баш тарта турганын камтылган. Депутат Шайыр Бекташиев казино ачууга каршы чыкты. Депутат Шайыр Бекташиев журналисттерге казино ачууга каршы экенин билдирди. Ал бул арам жол экенин белгилеп, бюджетти башка жолдор менен толтурса болорун айтты. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров Кыргызстанда казино ачууну сунуштаган. Анын идеясын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров колдогон. Буга чейин экономика министрлиги мыйзам долбоорун иштеп чыгып талкууга койгон. Назира Айтбекова казиного кошуп сойкулукту дагы мыйзамдаштыргыла беймарал алектенели. Буга чейин казино ачып, анда чет өлкөлүктөрдү гана ойнотуу боюнча сунуш талкууга коюлган. Кыргызстанда казинолордун ишин кайрадан жандантуу маселеси жогорку кеңеске сунушталды. Бул маселенин тегерегинде учурда социалдык тармактарда кызуу талкуу жүрүп жатат. Ал ортодо алып баруучу жана белгилүү актриса Назира Айтбекова Facebook социалдык тармактагы өздүк баракчасына какшык аралаш тамашалуу пост жазды. Анда ал казиного кошуп көлскү чөптү, анан сойкулукту да мыйзамдаштырып коесуңарбы, кенен беймарал алектенели деп жазган ал.